да мына биз канча ушул областтан өткөрбөйбүз, бүт жерден эле бизге тоскоол кылып атат. Бүгүн биз саат 3-тө баштайлы десек, саат 5-ке жылдырып атат. Мына ар бир областта ошондой бир жол бербей жаштарга кыйноо жүргүзүлүп атат. Азыркы жаштарга биз айтат элек, мына биз азыр оппозицияга да кошулбайлы, бийликке да кошулбайлы. Өзүбүздүн жолубузду тандайлы. Туурабы? Кандай? Өзүбүздүн мыйзамыбызды кабыл алабы? Булар бизди коркутабыз, үркүтөбүз, камайбыз деди. Биз коркпойбузбу булардан? Коркпойбуз, туурабы? Бияктан дагы, Бишкектен дагы барыбыз ушул Кыргызстанда тарыхый жолунда биринчи жолу биз ушул курултайды, жаштардын курултайын өткөрөлү десек, жол бербей атат. Биз баары өткөрөбүз, туурабы? Биз мыйзам жол менен барабыз деп атабыз. Анан Кыргызстанды кандай өнүктүрөбүз? Кайсыл жол менен барабыз? Ошону талкуулайлы дегенбиз. Азыр биз үчүнчү маселе болсо, ар бирөөбүздүн айылда, ар бирөөбүздүн кыймылдын өзүнүн көйгөйү бар. Ошол көйгөйлөрдү чоң биргеликте бир программа кылып сунуштайлы дедик. Ошону кабыл алып, өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз түзөлү дедик. Жаштар өкмөтү кыймылынын жетекчиси Муксат Кунакуновду чакырам. Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар. Жаштар өкмөтү, жаштар кыймылы өлкөнүн өнүктүрүүнүн багытын, өзгөртүүнүн конкреттүү программасы жана баш мыйзамдын долбоорун сунуштайбыз. Бири кыргыз элинин руханий башаттары жана мунастарын сактап калуу жана өнүктүрүү. Экинчиси кыргыздын улуттук бирдейлигин сактап калуу жана өнүктүрүү. Үчүнчүсү республикада жашаган ар бир улуттун жана элдин биримдигин, бөлүнбөстүгүн жана келишимчүүлүгү. Төртүнчү мамлекеттин аймактык бүтүндүүлүгү жана коопсуздугу, саясий жана социалдык стабилдүүлүк. Бешинчи абдеп ахлактык жана адилет коом. Өлкөнүн экономикалык жактан гүлдөп өсүшү ар бир инсандын өзүнчө жашоо турмушунун жогорку сапаты. Жетинчи дүйнөлүк цивилизация татыктуу орун. Урматтуу жаштар, өзү Кыргызстанда бүгүнкү күндөгүдөй абалга жетип, Кыргызстан эч качан мындай мүмкүрөгөн эмес да. Бүгүнкү күндө кыргыз бийлигинин жасаган иш-аракетин ар бир массалык маалымат каражаттары жазып атат, айтып атышат, сындап атышат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин эч бир жыйынтык жок. Ошондуктан мен бул иш-чарада барыңыздарды ынтымакка үндөйм. Бул бир келечекте кыргыз жаштарына жол көрсөтүп турган бир жакшы курултай болот деп ишенем. Сиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Чындыкты айтар эл болот, чындыктын күчү эл болот деп. Чындап отуруп, чындык барып сел болот деген сөз бар. Ошентип сел бололу жаштар. Чоң рахмат. Biz memleket bol tutturgönüzlerine 23 yıl oldu, bravo. Kayda varıp yatarız. Bir Müslüman memleketini torayız. Biz bir Avrupa'nı torayız. Ortada çaylanıp kaldık. Bir kırızda akşımakal var. Hiç kaçan cılağın kuş bolu çalmaydı. Kempir kız bol olmaydı. Koyan arslan bol olmaydı. Ansarday 20 yıl memlekettir. Dünyak bağır adamlar evimi jığata var. Erteki gelecek yaşlarının kolunda. Bırak biz mintip kıytırıp atsak daha kadar uçurur. Karşılıklarına pas bolup kalabarayız, bit bolup kalabarayız. Oşanlıktan ormaklı yaşlar. Elbette bilim boş gerek, adamgerçilik boş gerek, yüreğimde iman boş gerek. Ben dayardanmaya geldim bile dağına çaspay. Bırak benim daklatım yüreğimde, benim daklatım akılımda, başımda. Lekin, rahmat. Biz daim çındıkta içimiz gerek. Anam bize ökürüp bakırıp, özümüzün yüzümüzden özetip gelmeydi.
Emnege? Biz özümüz Kırgız деген kандай жоқ? Айкөл, sen Kırgыздың қасиетті атамын жайлаған. Sen Kırgыздың ақ қалпағына танылған. Sen Kırgыздың ертеңгі кім екенін танып, айламайын, жаштар. Kırgız деген ұлым, менің қырылын сеч қачан. Мала қаршы шықпа сені дұшманымда тұрған. Кран жігіттері мені деп жүректерге. Мен Kırgызмын, намыс көнім, намыс сыйпап бекерге. Болуым өте ұлық, мен мейман доспын.